Нансыз жашоону элестетүү кыйын. Нан бар жерде ыр да бар деген сөз бекерден айтылган эмес болуш керек. Наны, даны да болуп турган үйдө ырыскы да, береке да болот. Биз күнүмдүк жашоодо жей турчу нандын курамына сөзсүз көңүл бурушуу зарыл деп белгилешет адистер. Анткени нан жасалууда колдонулуучу заманбап термофилдик ачыткылар организмге киргенден кийин көбөйөт да керектүү витаминдерди, микроэлементтерди, белокторду пайдалана баштайт. Натыйжада түрлүү уулуу заттарды бөлүп чыгарат. Ушул жаатта билимин тереңдетип, чет жактан окуп келген Асель Керимбаева мыкты адистердин жардамы менен элдин ден соолугуна кам көрүп, табигый адамдын организмине пайдалуу нан чыгара баштаган. Табигий ундан эч кандай кошулмасы жок, дрожжсуз нандарды жасайбыз. Нан чыгарууда эң башкы сыр бул ачыткыда дейт көп жылдык тажрыйбалуу технолог Сабира Букеева. И мы делаем именно по технологии, которую нам дают. Камыр турушту тастыкталган технология менен жасайбыз. Жасоо убактысы 2 күнгө созулат. Бирок кадимки ачыткыдан айырмасы пайдалуулугунда ундун курамындагы витаминдерди өлтүрбөйт. Из земли, да? Чоң апаларыбыз жасаган камыр турушту эстедиңизби? Камыр туруш бул бактерия. Un менен азыктанып, суу ичет жана аба менен дем алат. Байыртадан кыргыз эли ачыган айранга, угутка, максымга же бозого бир аз un кошуп чалып, тыныктырып, 3-4 күн un жана суу менен азыктандырып отуруп, камыр турушту даярдап алышчу. Ал азыркы ачыткынын да, көптүргүчтүн да ролун бирдей аткарган. Мындай ачытылган камырдан табигый, таза жана жагымдуу, бойго кубат берүүчү нан жасалчу. Мына ушундай технология менен Асель Керимбаеванын цехинде да нандар жасалат. Жыты сонун болуш керек негизичи. Камыр туруш ачыдыбы же ачы элекпи, бул жытынан билебиз. Биздин экинчи компонент бул un азыктары. Бул un цельнозерновой un деп коет. Кыргызчасы бүтүн буудайдан бардык баягы кебеги менен, ичи менен жасалган ундар. Бул өтө адамга өтө пайдалуу. My bestie and your bestie sit down by the fire. Бул камырларыбыз муздак расстойкада 18 саат турду. Канчалык турса, дагы витаминдери күчөп, дагы көп жакшы баягы азыктардан толот да бул наныбызчы. Ротанг деп коет. Бул дагы табигый. Мынакей бул лён. Бул дагы табигый. Бардыгы табигый болуш керек. Мынакей азыр кагазга салып, андан кийин мешке киргизилет. Бардыгы өзүнүн шарты менен, өзүнүн ордорду менен болбосо, анда кичине эле бир жерден бузулуп калса, анда наныбыз болбой да калышы мүмкүн да. Hips be winding, detail rewinding, take it to the island way. Get your baby mama, put on your dancing shoes. One drop it, pop it low now, take it to the max now. Jam in this small jam way, jam in this small jam way. Өзгөчө мешибиз. Бул мештин өзгөчөлүгү ичи ушундай таштан жасалган. Ушу таштан жасалган себеби менен баягы биздин наныбыздын витаминдери, минералдары баягы мешке күйүп кетпей, өз калыбында жашнакай болуп быш берет. Бул меш убагында суу чачат, убагында парды берет. Ошондуктан биздин нандарыбыз баягы табигый заттарын жоготпой, жакшынакай болуп 40 мүнөт, 45 мүнөттө быш берет.
Кытай ачыткыларынан жасалган нандар адам баласынын организминдеги микрофлорасын бузат. Алар ичегиде гана метелик кылышпастан кандын плазмасында жашашат. Мунун арты ууланууга, грибок ооруларына, иммунитеттин бузулушуна, өнөкөт жана рак ооруларынын болушун шарттайт. Эгер рациондон мындай нанды алып салсаңыз, кан 5 жылдан кийин гана ачыткы клеткаларынан тазалана алат. Андыктан камыр туруштан жасалган нан азыктарын колдонууга өтүңүздөр дейт Асель Керимбаева. Келиңиздер, наныбыз бышты, нандан ооз тийиңиз. Чоң рахмат, аябай сонун экен, мына карасаңыздар, формасы да сонун экен. Дагы істеп көрөлү. Ооз тийиңиз. Жыты да аябай сонун экен, даамы да сонун. Аракет кылабыз. Айсулуу Асанбекова, Данияр Амантуров, Улуттук 1 канал, Замана студиясы.